МТС'тин түз эфиринде артарап аны алып баруучусу Мемирбек Атикеев, саламатсыздарбы? Жол куруудагы көйгөйлөр, анын сапаты, башаламан курулуштар, жер сатуу, кымбат сатылып алынган көчөттөр жана Ош базарындагы кайталанган өрттөр. Соңку кездери Бишкек мэриясы жана мэр Албек Ибраимовдун дарегине ушул сыяктуу сындар айтылып келет. Ал арада кечээ күнү шаардык кеңештеги оппозициялык Республика Ата журт фракциясы мэрдин өткөн жылдагы жасаган иштери боюнча отчетун угуп канааттанган жок. Бул мэр отставкага кетет деген имиштер тарап жаткан учурга туш келди. Биз бүгүн ошо Бишкек шаарынын мэриясынын аткарып жаткан иштери жана мэр Албек Ибраимовдун ишмердүүлүгү жөнүндө талкуу курабыз. Сиздер МТС'тин түз эфиринде артарап программасын көрүп жатасыздар. Эмесе биз менен болуңуздар. Алгач мен конокторду тааныштырууга өтсөм, ошол Бишкек шаардык кеңешиндеги КСДП фракциясынын мүчөсү Эрнест Докенов мырза оң тарабымда, сол тарабымдагы ошол Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Ата журт фракциясынын мүчөсү Канатбек Музуралиев жана ошондой эле бул жакта Талант Садакбаев, бул транспорт тармагы боюнча, транспорт жана коммуникация тармагы боюнча эксперт, ошондой эле транспорт министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы, жана сол тарабындагы жарандык активист, ошондой эле мэрдин мындай коомдук башталгычтагы кеңешчиси Анара Дауталиева, жана жарандык активист, коомдук ишмер, ошо Бишкек мэриясынын бир топ жасаган иштери боюнча өзүнүн ой пикирлерин түз айтып жүргөн Мавлян Аскарбеков мырза бизде конокто. Эмесе ошо талкууда алгачкы суроону ошол Канат мырзадан баштагым келип турат. Кечээ күнү фракция жыйын куруп, анан мэрдин жасаган иштери боюнча мындай сиздерди канааттанбаганы белгилүү болду. Буга эмне себеп болду? Эмнеси жакпады? Биринчиден эми бул жерде биз ал кишини мэрди жумуштан алуу же тагынан алуу деген маселени койгон жокпуз. Бул кадимки эле көрүнүш. Бул ошол кишинин 2016 жылы, 2017 жылын иштеп кеткен бүгүнкү күндө болгон иштерине отчет берсин деген эле ой менен фракциянын ою болчу. Бирок аны мындай мэрдин күтүүсүздүк заявлениялары болду. Фракция бул күндө менин отчетумду алганга закон түрүндө дагы регламент дагы каршы келип атат. Силердики бүгүн мени чакырганыңар бул туура эмес деп. Экинчи заявлениясы ушул мына статус столицы деген биздин закондо ушул жерде так жазылган дейт. Силер только сессияда. Да, анысы туура. Бирок биз ал жерде ал кишини кетсин деп маселе көтөргөн жокпуз. Биз өзүбүздүн фракциянын ичинде ошол кишинин 2 жылдагы отчетун угуу жөнүндө. Бирок биздин сессияда берилген суроолорубузга жана кечээ өзүбүздүн ошол фракциябыздын жыйынында 100 суроо берсек, 100 суроонун бир 70-ине жооп берген жок. Ошондой эле биз ал кишиге өзүбүздүн канааттандырарлык эмес деген өзүбүздүн белгибизди берип, анан биздин шаардык кеңештин төрагасына кат жолдодук фракциянын атынан, что жакынкы сессияга мэрдин отчетун алып чыгуу боюнча. Демек, кайсыл суроолорго сиздер жооп алган жоксуздар? Бүгүнкү күндө ошол эле суроо алынбаган жооптордун баардыгы ошол силер айтып аткан эл көтөрүп аткан 84 гектар боюнча, ошол эле жанагы кымбат алынды деген бактар боюнча, ошол эле жол маселеси боюнча, бүгүнкү күндө Кытайдын акчасы менен жасалып аткан жолдор, шаардын өзүнүн акчасына былтыркы 900 миллиондон ашык которулган акча жөнүндө, ошол жасалып аткан көчөлөр боюнча, мына жанагы айта кетсек, Ак Босого жаңы конушунда былтыркы жасалган жолдор быйыл мына кар менен кошо эрип жок болгону жөнүндө. Анан ал кишинин ушул мен бүгүнкү күндө өзүмдүн вицелер менен болсом, мен баардык сурооңорго так жана туура жооп бермекмин. Бирок силер ушу жыйындын ичинде менин вице-мэрлерим чарыштагандыктан менде көп суроолоруңарга жообум жок деген үчүн биз ошол чечимге келдик. Уш суроону бергим келип турган, ошол вицелери, ошол орун басарлары эмне себептен чыгардыңыздар? Эмне себептен мэрди жалгыз калтырдыңыздар? Же 15-чи сессияда кезексиз 15-чи сессияда биздин коллегабыз Өнүгүү прогресс партиясынын лидери ошол жерден суроо узатканда, Албек Сабырбек, сиздин 2 жылкы отчетуңузду биз угу элекпиз, угуп койсок жакшы болмок депчи. Ошол убакта баардыгыбызга так жана ачык жооп берген да. Мен күн болсо күн, түн болсо түн силерге отчет бергенге дайынмын депчи. Бул ошонун негизинде биз өзүбүздүн как бүгүнкү күндө шаардык кеңеште оппозицияда жүргөндүктөн биз элдин көйгөйүн өзүбүздүн ушул фракцияда өзүбүздүн
жыйыныбызда ошол кишиге суроолорубузду берели деп чакырганбыз. Эрнис мырза, мына ошол шаардык кеңеште көпчүлүктү түзгөн дагы, анан мэрди сунуштаган дагы, анын ошо шаардык кеңештеги таянычы катары дагы КСДП фракциясы эсептелип келет. Кечээкүнкү сиздердин ошол кесиптештердин кадамдарын кандай бааладыңыздар? Биз негизи кесиптердин кадамдарын эме колдогон жокпуз. Анткени себеп анткени негизинде биз баарыбыз ишибизди так гана мыйзамдын негизинде алып барышыбыз керек. Бүгүнкү күндө бизде жеке мыйзамдарды колдонбойбуз. Эң башкы бизде регламент бар. Биздин өзүбүздүн кеңештин регламенти. Ошол жакта түп-түздөн жазылып турат жолдору. Кандай себеп менен кайсы суроолор, кайсы маселелер сессияга киргизилет. Жолдору бар. Ошол жол менен барбай, республикада жүр фракциясы бир тарап эле ойлонуп эле сразу эле жиберип катты келгиле, отчетку бергиле дегендейчи. Негизинен регламентте, биздин регламентте, жогорку кеңештин регламентине караганда өзгөчө да. Бизде негизи өзгөчө кандай, ошондо өзгөчөлүгү мэрге жеңилдик береби? Жок, өзгөчө жеңилдик мэрге бербейт, өзгөчө дегенде бизде өкмөттү фракция чакырып калгандай угуп атпайбы? Жок, ошол биз негизи жогорку кеңештин жазган мыйзамдын негизинде жүрөбүз деп турабы. Алар өзүнүн баягы регламентине, мыйзамга, негизи булардын жогорку кеңештин регламенти мыйзам болуп эсептелет. Алар өздөрүнө жазып коюшкан, что отчетту берет фракциялар, ошолор карайт, анан комитеттер өзүнчө берет. Бизде жазылуу только жана туруктуу комиссиялар ишти карап туруп сессия алып чыгат деген. Бизде анан фракцияда каралып, анан заключение фракция берет деген бизде регламентте жок. Мэрдин отчетун угуу ниетиңиздер барбы сиздердин? Обязательно, албетте. Биз деле өткөн сессиядан баарыбыз колдогонбуз, ошону кийинки сессияда. Мэрдин иштегенине 1,5 жылдай болуп калды. Бул Мэрдин иштегенине 16 жыл сонунда келген. менен ал тиги созустан 1 жыл алып кетти. Ошондон бери отчет берилик, э? Ошондон бери Бишкекте шаардык кеңеш тарап кетпеди. 16-жылы жаңы Бишкекте депутаттар шайланды. Депутаттар шайланды, бирок ошол 16-жылдан бери ошондо кайрадан ушу Созовдогу депутаттар кайрадан январь айында мэрди 4 жылга шайлады. Буга чейин эмнеге укпай келдиңиздер ошо? Эмне үчүн? Отчетун. Мисалы, мурдагы отчетун укпай туруп эле кайра шайлап койдуңуздарбы? Жок, негизи сиз кызыксыз. Бул азыркы сессияга келгенде депутаттар бөлөк келди да. Эски баягы тиги Созовдо калган аз эле депутаттар өттү. Бул негизи тиги жылдагы отчетторду ошол эле Созов караш керек. Бирок иштеп келет да, ошол эле башка мэр келген жок. Жаңы келген жок, мисалы, жаңы Созов келген менен жаңы мэр келген жок. Жаңы Созов менен келгенден кийин жаңы Созовдун 1 жыл өттү, 1 жылдык жакында карашыбыз керек. Анар айым, сизге суроом берсем, кийинки ошол мэриянын ичинде, ошол эле мына шаардык кеңештин ичиндеги пикир келишпестиктер, ошол эле мэрдин айланасындагы сөздөр чыгып атат. Сиздер кандай баалап турасыздар ошол көз салып турган, сырттан карап турган адамдар бул көрүнүштө? Баягы асыр жаңы өкмөт келди, жаңы бир заман келди да, анан баягы менин пикирим баягы туруктулук депчи. Мына 30-чу правительство кетти, 30-чу премьер келди. Анан мен ошо советник мэра на общественных началах только по развитию образования, питания депчи, ошондой эме барам да. Анан мындай жалпы эметкенде действительно отчет бериле экен, уже 2 жыл болду, отчет бериле, ошо регламентти карап эметиш керек да. Анан бул баягы мындай тереш ушу эмнеге алып келет, мен билбейм. Анан баягы эле кетсин деп, мен да өзүм билесиңер аябай мындай резкий критика эметип, анан убагында мына азыр деле уже возраст анан баягы туруктулук деп ойлоп кетти экенсиң. Анан бүгүн иштеп 1 жыл өтпөй эле анан ошо
эме баа бере албайбыз да, если на самом деле ошондой. Бирок Мына вот коомчулукта бир катар талаштуу пикирлер көтөрүлүп атпайбы? Жок, жана жол, мен, допустим, машинем жок, мен басам да, мына жаңы жолду салды, Белинский, мен Финполго көп барам, анан жана жаңы жол эметип суу баса албайсың и трассага чыгасың. Мына бактар деп айтып атат да, көп нерселер, мына питание дагы 2 жыл болду, эптеп-септеп, оңдоп, заявление жасып эметип атабыз да, но баягы ойлогондой, мына шаар эле бул баары бүтсүн деп ошо бюрократическая машина иштейт экен, допустим, да. И билбейм кандай асыр, вообще депутаттар кандай эметет, анан бул бала айтып атпайбы, депутат, биз просто отчет угабыз деп, анан аябай чыр болуп кетти, биз уктук, четин да уктук, асыр да уктук да. Бул баягы политический борьба башталып атат да, а бизге жөн жарандарга жол керек. Да, жол керек. Баягы действительно мыйзам иштесе, но биздин мамлекетте мыйзам иштебейт да. Допустим, бул депутат айтты, вот мыйзам, регламент, ал канча бузулду, допустим, правильно же? Ана жана үстөлгө колуңду эметсең же голодовка эметсең, ошондо может быть мыйзам иштейт эметет. Мен да көп нерседен өткөм да. Эметип анан ошондон да жададым, баягы постоянно кетсин, да, критика, да, она должна быть конструктивная, но в основном бирөө угат, бирөө укпайт. Анан мен ойлоп атам, партнерские отношения, да. Вот, допустим, мен советник мэра, но баягыдай мэрияга барып же сессияга, да, мен өзүмдүн жумушум кандай эме алып барып атам, менин өзүм көз карашым бар, ошондой эметип атам да. Асыр. Рахмат, Талант мырза, сиз айтып кетсеңиз. Негизи мындай отчет болсо, мэр болобу, мэрия болобу, ал керек болсо 3 ай сайын берип туруш керек. Кандай болуп атат? Бүт баары мактанат, мен жол салып атам, тиги салып атам деп туруп. Ал акчаны чөйдөн салышкан жок да, ошо кээде ошого эметесиң да, анткени мына грантовый акчага миллиард юань болсо Кытай берип атат. Аны деле мына азыркы мэр болобу же башкасы эме, ал болсо өлкө башчыларынын болсо жардам менен чечилип аткан нерселер. Ошон үчүн болсо ал бир киши эмес. Аякта көп эле кишилердин салымы бар. Анан бүт баары жакшы болгон, мен көкүрөгү чечтим, мен жасап атам деген болбойт. Ошон үчүн сын дагы керек. Анткени жеке эле башын сылай берсең, андан иш оңолбойт да. Сын деген болсо, ал ошол ишти оңош үчүн. Ошол болсо, казыр иш болсо, кандай мезгилде болуп атат. Ошо жолдорду уксак, ошол жолдун болсо, грант менен салып атканы кандай, бюджет менен салып атканы кандай, акча каражаты каяка кетип атат. Эмне кылып жасап атышат дегенде. Сиз ошо шаардын тургуну катары, шаарда иштеп жашап аткан адам катары маалыматыңыз барбы ошол? Ошондо жок болуп атпайбы? Мен сайтына да кирип карайм. Кээде болсо мына журналисттер да келет. Мынакей сурадык дейт. Жол салып аткандардын болсо эмнеси бар, эмнеси жок. Мага көтөрүп келет кагаздарын. Аякта ошол кагаздар боюнча эметкенде караганда жакшылыктуу исполнитель съемкасын көрө элекмин. Жалдыратып туруп, мына журналисттер мага көп келишет да. Жалдыратып туруп беришпейт дейт. Ошон үчүн болсо, ошол суроолорду болсо чечиш керек да. Анткени болсо ким жооптчулукту, ким жоопту эметпей атат дейт. Ошол суроолорду журналисттердин болсо запросторун жооп берген жокпу? Жооп бериш керек. Мэр болсо ошол атка минерди чакырып алып өзүнүн кол астындагы, мына эмне үчүн берген жоксуң? Монусу кандай, тигиниси кандай деп, ошонун баарын тагыш керек да. Анткени общественный слушание деп, мындай коомдук угууларды так улам жасап туруш керек да. Бул депутаттарга деле талап. Анткени ар бир депутат шайлоого барарда ал өз ишин көрсөтүш керек. Өз ишин кандай көрсөтөт? Мына биз болсо момундай талаптарды коюп атабыз. Мына мэрия болсо момундай иштеп атыптыр. Момунча акчаны болсо бөлүнүп болсо момундай болуп атат деп туруп. А азыр болсо мына айтыңарчы, мына бир квартал бүтүп калды. Канча акча каралып, ошонун болсо далилдемеси барбы? Ошонун болсо экономикалык жана башка болсо кайта кайтарып развитиясы барбы, көрсөтүлүчү. А же болбосо мындай жөн эле бирдемени окуп коюшат, болбойт андай. Мынакей азыр деле проект жанакы детальный планировкада өтпөй калып атат. Эмне үчүн? Аякта деле туура суроолор берип атат да. Анткени мына жолдун болсо тыгындар болуп атат. Ал эмнеден себеби? Ошону болсо иликтеген бир управлениясы барбы? Эмне үчүн ошол управление түзүлбөйт? Эмне үчүн ошол
кайсы жактан болсо канча пассажир өтүп атат, кайсы жакта эл болсо жатып атат, ошого болсо канча турак жай салыш керекпиз. Ошону болсо мынакей бирден жер таратып отурганча заңгыраган болсо там салып туруп, ошолорду болсо мынакей кредит катары жаштарга берсе, ошол болсо кийин ошону иштеп актагандай болуш керек да. Ошол эле мынакей жол салабыз деп жаңы конуштарда, ошол жаңы конуштарга свет көрөбүз деп канчадан каражат кетип атат. Ошону болсо жерди үнөмдөп мындай чоң кабаттуу үйлөр салса болбойбу? Эмне үчүн Союз убагында микрорайондорду салчу да. Ошолорду болсо элге берчи да. Ошондой эле азыр деле программа болуш керек да. А азыр болсо мындай эмне үчүн мен деле канаттанбайм? Эмне үчүн? Бүт бар тең болсо мен тигинтип атам, минтип атам деп метиртип, а ошол иш кандай кетип атат? Ошол миллиард болсо балким башкача мындай үнөмдүү эметсе болот. Ошону болсо уккан жокпуз да. Мына жолдорду салып атат, ал кайсы ыкма менен салып атат? Бир жолго болсо канча акча кетип атат? Ошол болсо үнөмдүүбү же ошол болсо ыкмасын өзгөртүп туруп болсо андан 2 эсе көбүрөөк жол салсак болобу? Эмне үчүн ошолорду карабайбыз? Эмне үчүн болсо ошолор болсо мындай көмүскө? Ошолордун баарын болсо ачыкка чыгарыш керек да. Мавлен мырза, сиздин пикир кандай? Соңку кырдаал боюнча, мэриянын айланасында түзүлүп аткан коомчулуктагы сөздөр боюнча. Бишкек шаарынын тургундарынын баардыгынын мүдөөсү менен, каалоосу менен бул киши мэр болуп келген эмес. Бир адамдын буйругу менен ушул жерге келип мэр болуп калган. Аны болсо ошол жерде отурган депутаттар бир добуштан колдоп беришкен. Мына келгенден бери ызы чуунун башынан чыкпайт. Эң көчүп келген шаарда туруп калган адамдар эле эмес, өмүр бою шаарда жашаган шаардыктар дагы бүгүн мэрге нааразы. Бала бакча, мектеп, бейтапканада коррупция жок болдубу? Жок, коррупция күчүп атат. Жолдордогу коррупция 1 миллиард юаньды бүгүн каяка кеткенин тергөөтөгө иликтеш керек. Курулуштагы коррупция жок болдубу? Ошондой эле гүлдөп атат. Жолдо тыгын азайдыбы? Жок, азайган жок. Бүгүн каалаган жолун каалаган жерден жаап, оңдоо иштерин жүргүзүп жатат. Пландаштыруу, эзептөө деген жок. Келет, жабат, анысы 3 ай, 5 ай, 1 жыл жатат. Же бир техника иштебейт әрде. Мына баарыбыз көрүп атабыз аны. Шаардыктардын баардыгы нааразы. Эми ушундай мэрдин ишин көзөмөлдөй турган шаардык кеңеш кайда карап отурат? Мен эки эле мисал айтайын. Бул оппозициялык фракцияга тиешеси жок. Эки эле мисал айтайын. Алмаз Кененбаев мына 2-3 жолу Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы болуп атат. Элдин алдына келип айтпайбы? Эмнени карап атат? Каякты карап атат? Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы каякты карап атат? Отчет сурабайбы? Эмне үчүн отчет сурабай? Ошол жакта кеңештин шаардык кеңештин төрагасы болуп отурат. Бир. Экинчиден, Лесниченко деген депутат бар. СДПК. Ал Акаев оанда да депутат, Бакиев оанда да депутат, Атамбаев оанда да депутат, эми мына Жээнбеков оанда да депутат. 20-25 жылдан бери депутат. Лесниченконун атасы Бишкек шаардык кеңеште бир так кылып калтырып кеткендей да. Жок, эми айтайын да. Лесниченко Лесниченко деген 20 жылдан бери шаардык кеңеште да депутат, 20 жылдан бери 9-лицейди менчик кылып чыгарып алган да өзүнөчү. Айланайын, ушундай депутаттар бирдекени чечеби? Буларга баары бир да. Буларга баары бир. Эпте ошол жерде бир жерде бизнесин кылып, бир жерде мектептин директору болуп кыпчылып, мэр, вице-мэрлер баардык урдуп атканын көрүп турса дагы унчукпай отурушат. Булар мына эң күнөөсү ушуда. Бир эле мисал айтайын. Мына жакында жол жеринде турган бир эне менен кызды төлөп, энеси өлүп, кыз өмүр бою майып болуп калды. Алмаз Кененбаев барып кечирим сурадыбы ошол кыздан? Же бул депутаттар барып кечирим сурадыбы? Же бул депутаттар мэрде айттыбы? Эй, сен үчүн өлдү ал дагы аял. Сен үчүн ал кыз майып болуп калды деп бирөө айттыбы? Жок. Себеби буларда дух жок да. Буларда эпте ошол жерде отуруш керек. Андан тышкары мэр кечирим сурадыбы ошол кыздан барып? Колунан кармап, чекесине өнөп, кечирип кой. Мен акмактыгыман сен ушу өмүр бою майып болуп калдың. Себеби мен 1 жыл башта айткам, троллейбус алып келем, автобус алып келем, жолдордун баарын бошотом деп. Мына маселенин баары ушунда болуп атат. Бир жагынан уурулар отурат, экинчи жагынан ууруларга жардам берген уурулар отуруп атат. Мына азыр шаардык кеңеш жөнүндө бир топ сын пикирлер айтылды.
сизден баштасак. Ушул айтылган дооматтарга макул макулсуздар? эле Бүт баарын чатакташтырып айтканда деле болбойт да туурабы? Бүт баарын күнөөлөп эле. Оңой бул гражданский активисттерге айткан, иштеп көрбөй депутат болуп шайланып келсин. Ишибизди көрсүн, ичинен көрсүн. Андан кийин алдыгы сөздөрдү айтыпчы. Негизинен мэр айтып аткан сын пикир доомат. Причем тут акча? Мен деле акчасыз СДПК кантип депутат болуп келген элдин Мен- баардыгы билет. Азыр жок. Мектептерге чейин студенттерди, Азыр биз мектеп окуучуларын алып барып Мавлен мырза, биз азыр ошо мэриянын иши боюнча болбой эле койдум мен. иши боюнча сөз кылсак азыр. болбой эле коюңуз. Эрбиз мырза ошо айтып аткан дооматтар, мисалы Дооматтар кайсы көзөмөл жок. дооматтарды Мисалы мэрди же мэрдин ишмердүүлүгү, анын мэриянын ишмердүүлүгү ар бир тармакта айтты. Мисалы жол бою маселеси жана башка маселелер. Көзөмөл жок болду буга чейин депчи. Жол бою эмне маселелерди айтып. Жок ошол Канча дебе Сайттар союзу таралгандан бери жолду эч ким жасаган жок да. Азыр жазалып келатат жолдор. Жок, Эмнеси жаман болуп атат ошондон? Эмне жаман болот? Элдин баары көрүп атат. Проблеманы айтып Сиздер атат. жасаган жол 3 айга жетпей талкаланып атат. Ошону Канча жылдан бери айтышыңыздар келатат. керек. Эч ким чечкен жок. көзөмөлгө алынып сиздер тарабынан айтылып атабы? Биздин тараптан айтылып атат. Сессия сайын айтылып атат. Эгерде Жылыш барбы? Жылыштар бар. Анан ошол эле учурда Кагазда. мисалы сиз айтып кеттиңиз, азыр жооп бергенге, отчет бергенге убакыт келди деп. Бирок ошол эле Жок, учурда айтып ким айтты атат. убакыт келет сессияда. Буга чейинкилерине биз күттүк жаңы шайланды деп бердиңиз. Анан 3 ай сайын деле жооп бериш керек деп атат. Ушул сыяктуу нерселерди биринчиден азыр эле ошол Албек Ибраимов жөнүндө отчет бербейт деп эле калды. Мисалы биздин мурунку мэрлер 10-жылдан баштап бирөөсү да отчет берген жок. Жок, бүгүнкү жөнүндө сүйлөшпөйдү. Бүгүнкү мэрди маселесин карабайлы. демек буга Канча чейин жылдан бери бербеген токтолуп келаткан маселелерди бүгүн келип эле ошо Албек виноват. Демек буга чейин депутат болчу да. негизи жок, демек буга чейин мурунку бербеген мэрлердин учурунда эмне сүйлөгөн жок. Жок, эмне үчүн алган жоксуз? Мен Иса Омуркулов менен дебатка чыгып айткам. Дебатка сиз Силерди чыккансыз, бузуп бир жол жолуккандан кийин андан кийин унчукпай калдыңыз. Унчукпай калбай эле, мен андан кийин дагы айтып келем. Мен бүгүн дагы айтып келем. Жок. Билебиз да иштегениңизди. Эмне деп атасыз? Сиздин полномочияңызга Мырза, суроойтт менен. рахмат. Сурап атабыз. Мэрди. Сурап атабыз. Азыр мына экинчи жооп Анан кылсак. айтып атасыңар, Эршарабидович. азыркы эмеде деп атасыңар, могу КСДПК фракция. КСДПК фракциянын мүчөлөрү бүгүн 13 эле киши. Мына турат Сиз республикада коалициялык көпчүлүктү түзүп, алып келип туруп, мына бул оппозицияны кулатып туруп, интрига кылып туруп, алып келип туруп Алмаз Кененбаевди төрага кылып шайлап койдуңар. Бул Шайлагандан кийин иштебейсиңерби анан? Сурабайсыңарбы? Эмне кылып атасыңар? Коалиция башта түзүлгөндө бул деле жигит 1 жыл отурду. Депутат Анан эмне болуп кетти? Анан эмне городской болуп кеңешти кетти? башкарып. Эмне үчүн ошондо ушул маселелерди көтөргөн жок? Ошол боюнча суроо Анан бергим келип турганда айтып азыр атасыздар. ошол эмнеге үчүн болчу каралган жок деп. Ушул жерде баардык катышуучулардын баардыгына чоң рахмат. Жакшы көйгөйлүү маселе көтөрүлөт. Мына Талант мырза именно жол маселеси боюнча буга чейин дагы былтыркы ар тарапта да ошол элдин көйгөйү боюнча ушул жерде биз турганбыз. Ошондо дагы маселелер бүт эле ал убакта дагы көтөрүлгөн. Жол, тротуар, ошол эле бүгүнкү күндө болуп аткан ар бир мектеп курулушу боюнча. Анан Мавлен мырза айтып атпайбы? 45 депутаттын арасында мен ачык эле айтам, мэрия тарапты караган адвокаттар бар. Мэрия тараптын сөзү сүйлөгөн депутаттар бар. Анткени сиз айткандай эми ал элге белгилүү да. Кимдин кандай ниет менен келгенин, ким эмне жумуш кылып атканын. Жол маселеси боюнча мына ошол айта кете турган болсок, китайский грант менен келген акчаны бүгүн China Road деген компания утуп алган. Бүгүнкү күндө биз даже депутаттар сурасак информация жок. Биз ал жака кийлигише албайбыз дейт. Анткени биз кийлигише турган болсок грант кетип калат дейт. Кытайлар кайра акчаны алып кетет дейт. Пожалуйста, алып кетсин. Биз бүгүнкү күндө Кытайдан акчаны алып туруп еще дагы ошолорго жалдырап, кандай иш кылып атканын, кантип жол салып атканын, кантип асфальт басып атканын биз сурабашыбыз керек экен да. Сураса Кытайлар качып кетет экен. Бул жол маселе боюнча. Отчет боюнча Эршарабидович айтып атат, 2 жылдан бери мэрлер берген жок депчи отчет. Да, бүгүнкү күндө ким эмне иш кылды? Мен, например, Кулматов менен эч кандай мындай бир бөлүшө турган же тууганчылык мамилем жок. Бирок бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө белгилүү 10 автобус жүрөт сары түстөгү. Ушул Урумчиге барып, бекер ошол 10 автобус алып келген. Буну эмне үчүн айтпашыбыз керек? Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин Мавлен мырза айткандай автобус маселеси чечилбейт. Троллейбус маселеси чечилбейт. Келип атат, келген жок деп эч ким айткан жок. Ушул проекттин баары кактан келип чыкты, ошону айтыш керек да. Мына Эршарабидович айтып атпайбы?
мэр иштеп атат, мэр баардыгын кыйратып атат депчи. Бирок ага чейинки кылып кеткен адамдын ишин да кошуш керек да. Ким ушул проектилердин баарын алып келди эле. Анан даяр болгондо келип мен кылып атам деп сиз айткандай, эч качан ага өзүнүн чөнтөгүнөн кылып атпагандан эч кимдин укугу жок мен кылып атам деп. Иштейм деп келдиби? Ал киши иштеш керек. Эмне үчүн берден биз ал кишини мындай кылып аткан ишине эч ким сын пикир кылган жок. Биз айтып атабыз ошол жерден. Сиз айткандай эле, ар бир квартал сайын биз сураганга акыбыз бар, отчетту. Полугодияда сураганга акыбыз бар. Кимиси болбосун. Биз мэрди биз шайладык, депутаттар. Бир колдон шайлады деди. Жок, андай болгон жок. 45 депутаттын баары шайлаган жок. Өнүгүү прогресс фракциясы каршы шайлаган. Да 32 голос менен ушундай менен өткөн мэр. Бүгүнкү күндө биз ишеним көрсөткөнбүз да. Иштеп берет деп. Иштеп атат. Иштеген жагы да бар, иштебеген жагы да бар. Медалдын эки сторонасы бар деген ошон үчүн айтат, асы да карты да бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө шаардык кеңеште оппозицияны биз жалгыз түзүп атабыз мына. Ошол эле бюджет кабыл алыш керек деди. Мына бюджеттин кабыл алып бердик. Ошо бюджетти кабыл алып атканда ошол жерде даже жарым сааттын ичинде кабыл алып берели деди. Мына бүгүнкү күндө бюджетни ошо постановлениянын ичинде анча-мынча туура эмес нерселер өтүп кеткендер бар. Мына шашылыш кабыл алган ушул жактар бар да, жагдайлар бар. Кайра эле ошондой эле биздин адвокат депутаттардын айтышы боюнча биз мындай кылып койсок дегендей кылып көпчүлүк менен, да, көпчүлүк булар. Биз 1200 колубузду көтөрүп өзүбүз туруп кетсек дагы кабыл алып коет ар бир нерсени. Мына буга чейин ценный бумаги деди. Газпромдун биз кредит алып туруп 350 автобус алып келебиз деди. 350 автобустун бүгүнкү күндө көйгөйү кандай болот? Канча кредит төлөйбүз? Жылына миллиард сом төлөмөкпүз. Кредиттин эле процентин канча деген. А муну шаар көтөрө алабы? Бул туура эмес деп, может быть, силер ошол күнкү сессияны көргөндөр болсоңор, биз баардыгыбыз фракциябыз менен туруп кеткенбиз. Бул решение туура эмес, көпчүлүк кабыл ала бергиле деп. Бирок мында көп өтпөй кайра келди. Мэрдин өзүнүн суранычы болду. Ушул ценный бумага боюнча туура эле биз атазвать этип атабыз артка, кереги жок. Биз бюджеттен карайлы деп. 382 миллион сом карап бердик автобуска. Мына бүгүнкү күндө тендер өтүш керек. Канча автобус келсе ошончо. Иштебей жатат деп эч ким айткан жок. Бул жерден бүгүнкү күндө мына даже 30 миллион былтыркы бюджеттен каралган. 25 лифт быйыл жаңы модернизация болуп шаардын ичинде лифттер коюлуп атат. Мунун баардыгы ошол депутаттардын салымы. Анткени дагы быйылкы бюджет менен 5 миллион мына менин коллегам экөөбүз бир комиссиядабыз, дагы дополнительно 5 миллионго карап берип атабыз быйылкыга. Изменение болгондон кийин 30 миллион дагы карайлы деп атабыз ошо лифтергечи бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен айтат элем, депутаттардын баардыгы эле жаман эмес. Депутаттардын арасында иштеген депутаттар да бар. Ошол жакка да кичине карап, бул жерде ар бир маселени туура коюп биздин көрүүчүлөргө. Бизде бир кичинекей шаарыбызга бир мэр, 4 вице-мэр, 110го жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар, андан тышкары 4 акимият толук аппараты менен. Мына анан муниципалитеттер, толтура муниципалитеттер, МТУлар бар. Мына биз шаардыктар. Мына ушул ууру коррупционерлердин отрядын эле багып отурабыз да, багып эле отурабыз. Же бала бакча салышпайт, болгон бала бакчалар талкалап жок кылышты. Эски баняларды же өздөрү иштетпейт, же сатып башкаларга берип иштетишпейт. Жолдун кепин баарыбыз көрүп атабыз, эми айтып атпайбы, жол салынып атат деп. Жол салынып атканын баарыбыз көрүп атабыз. Талкаланып аткан жолдун айтканда эмне? Күнүгө көрүп атпайбызбы, шаарда жүрүп атпайбызбы? Рахмат, сөзүңүз соозуңузда бизде азыр рекламалык тыныгуу бар экен, анан кийин талкуу уланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер МТС каналынын түз эфиринде ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн Бишкек мэри Албек Ибраимовдун ишмердүүлүгү жана мэриянын жасап жаткан иштери жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мавлия мырза, сөзүңүздү уласаңыз. Урматтуу шаардыктар, мына күнүгө эртең менен кечинде тыгын маршруткада жүрөсүңөр. Балаңар бала бакчага бара албайт. Бейтапканага барсаңар акча төлөйсүңөр. Мектепке акча чогултмай, жолдогу тыгында турасыңар. Мына ошол маселелердин баардыгы мына ушул мэр жана КСДП депутаты ошол жакта көпчүлүктө түзгөн. Ушулар күнөөлүү. Ушул маселелерди чечүү булардын абзелдүү түрдө милдети. Мына күнүгө кыйналып атканда ушуларды эстегиле. КСДП фракциясы жана Бишкек шаарынын мэри, мына ушулар күнөөлүү. Суроо берейин деп атканым, сиз дагы бул тармактагы адис катары ушул тармакка көз салып турган катары ошо мэр Албек Ибраимов ошо мэр болгону же болсо акыркы жылы деп коелучу, бул Албек Ибраимов болбосо башка мэр келсе деле ушул болмок. Бул тагдырына бир чоң көлөмдөгү Кытай гранты ошо
каражаты келди, анан 100дөн ашык көчөлөр, анан 100 километр, 120 деди эле километр чакырым жол оңдолуп атат, асфальтталып. Бирок сапаты кандай болуп атат? Сиз гранттык болсо дагы международный проект фидип менен жасалат да, аяктан текшерсе болот. Анткени ал болуп туруп алардын акчасы. Бирок көчөлөрдүн баарын кайсы көчөнү жасаш керекпиз? Проектин болсо биздин Кыргызстан мэрия берип атат. Ошон үчүн ыкмаларын дагы болсо мэрия тандап атат да. Анткени ошол сметасын эметтерди, алар баасын берип эле жасап атат. Ошон үчүн болсо ошолорду да карап, анан мынакей мэриянын өзүнүн эле мына өз акчасы кандай үнөмдөп атат? Мына былтыркы жылы аябай эле чоң акча кетти. Андан мурдакы жылдары тим эле миллиардка чейин барып атат да. Бишкек асфальт сервис. Бишкек асфальт сервис болсо мынакей бир чети заказчик, бир чети подрядчик, бир чети болсо технический надзор. Ал болсо тендерди өткөрөт. Тиги башкаларга болсо бергенде өзү тендер жок алат. Ошол болсо кандай жасалып атат? Ошол болсо акча жок деген ошол акчаны туура кетип атабы? Ошол акчага болсо салынган жолдор сапаты кандай болуп атат? Ошолорду мынакей көбүнчөсү айтканда бузулду дегенде кар менен кеткенде асфальт кетет деген ошол жолдорду. Эмне үчүн ошолорду болсо карабайбыз? Анан мынакей 3 ай сайын деле укканга деле, анан мынакей айткылачы, мэрия болсо канча жол болсо, ай сайын болсо ар бир тараптында жок дегенде коомдук укук жасаш керек да. Мына жол тарабын мындай карап атабыз, тиги маршруткаларды транспортны мындай карап атабыз, тиги бала бакчаны мындай карап атабыз деп коомчулукту чакырып, кандай болуп атат, өздөрүнүн пикирин айтып берип, анан коомчулуктан угуп, кандай эмне киргизиш керек, ошону оңдош үчүн ишти. Ошол акчалар каяктан келип, каяка кетип атат. Ошолордун баарын болсо коомдук ууга салса, мынакей коомдук ишмерлер дагы, депутаттар өздөрү дагы, мэрия өздөрү эле бир мындай жакшы пикирге келишмек да. Ал жок да. Тамак мырза, бул жерде мындай да, могу маселе боюнча айтып атпайсызбы? Жанагы Бишкек асфальт сервис, управление капитальное строение депчи, жанагы китайский грант боюнчачы. Бул жерде мындай да, мэрияда управление капитальное строение дейм бар. Ошол управление капитальное строение бүгүнкү күндө китайский грант менен салынып аткан жолдорду көзөмөлдөп атат. Бишкек асфальт сервис ошол муниципальный заказдарды аткарып атат да. Бул коомчулуктагы, шаардагы билиш керек аны. Да, былтыр почти миллиардка жакын сомго каралды. Бишкек асфальт сервистин өзүнүн кылып аткан жумуштары менен жетишпей жаткандарына субподрядчикти нанимать этип атты да, субподрядчиктерди. Бүгүнкү күндө мына буга чейин канча мэр болушту? Өзүңүздөр билесиздер. Жолдун баасы $1 миллион болчу километри. $1 миллион болчу. Мына Кулматов келди, Кулматов келгенде $600 000 түшүрдү. $600 000. Азыр кандай? Бүгүнкү күндө ушунун конкреттүү баасын эч ким билбейт. Канча экенин. Бул маселелердин баардыгы мына биз комиссия, биздин бюджетный комиссия, Кудай буйрса, майрамдардан кийин ошол управление капитальное строение, Бишкек асфальт сервистин отчетун 2017 жылкы кылган отчетун полный толугу менен алабыз. 2017 жылгы кылган иштери боюнча, 2018 эмес, 2017 жылы. Ошондо бизге так маалымат жана так баасы чыгат да, канча болгонун. Мен сурайын деп аткан нерсем азыр Эрис мырза дагы айтып атат, бизге сөз берилбей атат. Ошон үчүн сурай турган нерсем жогоруда айтылып кетти да, мисалы кар менен кошо жаз келгенде ошол асфальттагы эрип атат депчи. Ошол эле доматтар айтылып келген буга чейин, мисалы ошол эле Шербаков көчөсүндө, Восток 5 көчөсүндө ушул сыяктуу нерселер маселе бар. Бардык көчөлөрдө эмес, көчөнүн жолдун бүт баары кеткен жок да. Ошо кеткен жерлер боюнча аларды оңдоп коюшат. Это бир четтен, экинчи четтен алып жетишпей калды, бир слой менен салып койгон. Жок, ошол оңдоп койгондо деген мамлекеттик бюджеттен кетип атабы? Мамлекеттик өздөрүнүн чөнтөгүнөн оңдоп койгон. Өздөрүнүн ар бир жасаган фирманын каражатынан кетет. Экинчиден болсо өчөдөн жасайт. А мэриянын болсо, өкмөттүк болсо, фирма болсо, ал болсо кайта эле мэриянын чөнтөгүнөн жасайт да. Өчөдө жок да. Коомдук слушаниялар өтпөй атат десеңер, өткөрүп эле атат. Биринчиден мэрия. Экинчиден телевизор чыгып эле турат да, телевизор эме жума сайын чыгып эле жүргөн. Коомдук это биринчиден. Айткылачы, качан болду мына? 17 жолдор боюнча коомдук укук бирөө болду, айткылачы. Бул жерде мындай да, транспорт боюнча, бусиктер боюнча бир коомдук укук болду. Жок, ал нерсеге азыр транспорттук проблеманы чечүү үчүн азыр комиссия, рабочая комиссия түзүлдү, 20 киши ашык ошакка кирилди. Именно коомдук жагынан киришти, бүт бар жанагы специалдуу рабочая комиссия по транспортной системе.
28 киши, 22 киши ушунун ичинде. Можно, Бүт баары да? киргизилди аякка. Это Азыр- биринчиден. Аралыкта бир айым бар экен, сөз Экинчиден мен силерге айтарым, эгерде баягы өзгөрүүлөр 2 жылдан бери болуп атабы? Болуп атат. Көчөлөрдүн маселеси, мисалы, кытайский гранттан ал былтыр келген жок акча. Ал 2015-жылы келген, каралган. 15-жылдан баштап туруп, ал проектесин, концепциясын Кулматов бекитип берген. Ошонун эле проектиси менен иштеп атат азыр. Ошонун эле проектиси менен салып Анар атат. айым, Мен сөзүмдү бүтүрөйүнчү, убакыт жетпей калат. Анан Убакыттар ошончо кыска айтсаңыздар, мүмкүн болсо да, баарыңыздар кыска айтыңыз. анан Канат Байсариевич, сиздин айтканыңыз ушул жерде туура эмес жагын бир белгилеп кетейин. Ушул эле быйыл февраль айында Каньюс гезитине маалымат бергенде, сиз мэрдин иштеген, былтыркы 17-жылдын иштегенин 5 деген бааны коюп бергенсиз. Бүгүн отурасыз, иштеген жок, эчтеке кылган жок, бүт баары начар деп атасыз. Аныңыз да туура эмес. Анан баягы силердин өзүңөрдүн фракцияда неудовлетворительный деген бааны койгондон кийин сиз өзүңүзгө ал бааны мурда сиз өзүңүзгө койдуңуз. 5, 6 ал кишинин өзүнүн аты ал. Кандай кылбаса ар бир депутаттын өзүнүн иши. Сиз бүгүн мен түшүнгөн жок, сиз депутат катары келдиңизби же мэриянын адвокаты катары келдиңизби, юрист катары келдиңизби? Анар айым, айта турган сөз айтсаңыз. Четко мен маселени коюп атам. Анар айым, Четко маселени коюп атасыз. Четко мен адвокат көрүп атам, сиздичи мен ушул мэрия тараптан келген адвокат Мына катары. мен окуп берейинби силердин А зачем окуп аны? Сиздин өзүңүз маалымат интервьюну берген немени. Анар айым, Февраль айында өзүнүн ою. Бүгүн эмне 180 Мырзалар, сессиядан эмет керек, Да, аялдарга сөз сессияда берели. эки нерсеге токтолуш керек. Может быть, Кыска, здесь мүмкүн болсо сиз дагы кыска Тарынычтар бар, может быть, был спикером, не стал спикером. Вот ошондой да, Докенов, ошол Байкевич девять тоже ошонун. республикадан КСДПК келди да. Мен бир чакырык да, эркектер Демек, принцип принциптүү маселеси болгула. бардык жерде бар. А экинчи мына кадр маселе. Возможно, Албек Ибраимович келгенде, же Исай Муркулов, же Кулматов келгенде самая главная ошибка, мен ойлоп атам да, бул кадровая политика. Дүйшөнбиев канча жыл отурат? 25 жыл, да? Вице-мэрлер айтат. Жана у всех есть функциональные обязанности, да? Жол тармагы боюнча. Да, не, кадровая политика. Мына управление капитального строительства, Зеленстрой, да? Ошолор бар мындай тусовка болуп эле, ошонун баарын тазалап, конкурстун астыга эметсе, Мавлян айтканда канча 22 МТУ бар. Ана 110 канча управлениялар бар, да? Ошону реформа кылып, депутаттар менен да действительно ошолорго иштеп атабыз. Ошолор проверка кылып атат. Анан экинчи байки общественное слушание деп атасыңар. Это еще Советского Союза, общественное слушание, бюрократический, уже жана кто ошону эметет, да, уюштурат, уже баягы дежурный элдер бар да. Допустим, силерди же мени чакырбайт, допустим, по образованию, по питанию. Мен билбейм, что большие проекты были. Анан ошону, мне кажется, мында урушпай, да, вот баягы эркектер бизди аябай эмени баягы бийлик керек да, биз мындай калып эле калабыз да. Мне кажется, асыр работу над ошибками действительно мэрия, действительно общественный, биз мында активисты гражданские келип, действительно комиссияга асыр ким кирди, допустим, баягы эле дежурныйлар, да, допустим, 6-чы школага комиссия мен түздүм, 25 000 сом бир инвалидтен алат, да. И что, ошо директор Шимова калды, мына. Ошо комиссияларды надо по-другому, другой подход, действительно. Мында все получается. Анан, действительно, мэрдин өзүнүн функциональный обязанности бар, да. Здесь только кадровая политика. Мына Дүйшөнбиев дагы айтты, 25 жыл ошо киши отурат. Демек эски кадрлар отурат, бармак басты. Эски кадрлар, конечно, жана баарын карап көрсөңөр, акимият, Бул да. жерде абдан жакшы талкуу болуп биздин көрүүчүлөр көрдү мына. КСДП партиясы бүгүн коалициялык көпчүлүктү түзүп, мэрдин отчетун уккандын ордуна мэрди бул жерде коргоп отурушат. Мына кече да Алмаз Кененбаев ошону айтып атат. Мен азыр Элге алып чыгып айткылады, мынча акча кетти, мынча жол талкаланды, мынчаны кыйдык, мынча $1000 тиги 9 000 сомдон бутакты алып келдик деп, ошолордун баарын элге айтыш керек. азыр ошол Анан боюнча эми акыркы сөз. Биз эч нерседен коркпой эле, мына жакынкы сессияда оппозициялык бул маселени коюш керек дагы. Мэр, вице-мэр жана управлениянын башчылары кызматтан кетиш керек дагы. Тергөө тобу түзүлүп туруп, бардык бул жерде айтылган фактылар боюнча кылмыш иши козголуп туруп тергелиш керек. Биз грант келди, бекер келди деген сөз эмес. Бекер эч ким акча бербейт. Кытай 1 миллиард юаньды бекер берип койгон жери жок. Ошондуктан бардыгын текшерип туруп,
жоопко тартыш керек. Мэр эмес мына бүгүн кечеги премьер-министрди суракка алып атышат. Ошондуктан сурак алыш керек дагы, териштирип туруп жооптуу адамдарды жоопко тартыш керек. Эрнест мырза, мен сурайын дегеним ошо коомчулукта дагы бир аябай ачууланткан көп маселе бул. Интернеттен деле башка сиз деле билип атасыз. Жанагы 9000 сомдукко баланган дарактардын көчөттөрү боюнча болуп атат. Арзаны дегени 4400 дагы бир акчасы бар. Ушулар боюнча мындай мэриядан ошол эле тиешелүү, балким шаардын жашылдандыруу, көрктөндүрүү мекемесинен мындай талап коюп ушундай угайын деген ниет барбы алдыда? Жок, алдыда эмес, биз алдыдагы сессияда ошо жок, алдыдагы сессияга чейин ушу жуманын башталышында туруктуу комиссия местное самоуправление боюнча, МСО боюнча чакырып, ошол бойдон полностью маалыматты бергиле деп, бир жуманын ичинде маалыматтарды берет. Ошондон кийин биз баягы жакында эмени кабыл алганбыз, баягы эмелерди, партия зеленых, Умиталиеваны, коомчулук эмелерди кабыл алганбыз, аларга да жооп беребиз деп айтканбыз, маалыматты алгандан кийин. Канат мырза, мына ушул боюнча мэрдин позициясын уктуңуздарбы? Жок, кандай жооп болду? Эми мындай да, Мирбек, бул жерде бул саясаттырып жүрүштү да, бул нерсенин бардыгынчы. Кайра эле келип, бул жөнөкөйдөн келген маселени немеге чейин, политикага чейин алып барып таштады да. Биз жөнөкөй Бишкек шаарынын депутаттарыбыз. Биз жогорку кеңеш депутаты эмеспиз. Биз какой-то бир политиканы түзүп, бир маселе чече турганчы. Бул жерде ушундай политический бир заказ катары кылып чыгыштырышты. Сен отчетту ушул полиция заказды аткарып атасыңар депчи. Кимдин полиция заказын биз аткарып атабыз бүгүнкү күндө? Саясий сөздөр болду, же чарба иштер болду, чарба боюнча бир да сөз көтөрүлгөн. Ошо чарба суроолорго кандай жооп алдыңыздар? Мына бүгүнкү күндө ошол эле көчөттөр боюнча менин өзүмдүн нааразычылыгым берге. Ал киши айтты журналисттерге. Мен эч кимге эч качан жооп бербейм бул көчөттөр үчүн. Ошол структуранын жетекчиси бар, пусть ошол жооп берсин деп. 14 миллион сомго кол коюп атканда какты карады? Мага ошол суроо туудурат да. Ал 14 миллион сом деген ушул Мавилам мырза айткандай, Анарыж айткандай, сиз айткандай бул элдин налогу да бул. Ошол биздин налогтон келип аткан акчаны силер эмне үчүн эл менен эсептешпесиңер деп атат. Анан бул маселелердин баардыгы мына сиздердин журналисттериңер ошол жерден башынан аягына чейин тарткан. Ошол жерде суроолорду деле көрсөңөр болот. Бир политический суроо болсо, мен ошого жооп бергенге дайынмын. Анан айтып атпайбы, буга чейин сиз мэрди мактап атсаңар, анан бүгүн келип жамандабыз. Мен ушул жерге аренага келгенде бир мэрдин ишин жамандап айттымбы? Жок. Коомчулук көтөрүп аткан маселени көтөрүп атам. Бул жол маселеси. Да, мэрдин может тиешеси жок. Ошол сиз айтып аткан жанагы управление капитальный строенияда ошол жерде жолдун китайский грантты башкарган ушул управление капитальный строениянын замы бар, Жапар деген. Бардыгы жетекчи катары ал жерде да бүттүгү жооп бериш керек бүгүнкү күндө. Ошон үчүн биз маселе коюп атабыз. Келгиле коомчулуктун айтып аткан маселесин угайлы деп. Ошон үчүн отчетту коюп атабыз. Коомдук транспорт маселеси качан чечилчүдө? Мисалы 2-апрелде биз көрдүк, бул бир күндө эле жерди асты үстүн кылып кое турган, мисалы жеке компаниялар. Кантип чечилет? Бүгүнкү күндө ошол эле управление городского транспортага биздин буга чейинки коллегабызды баягы ал тарапта иштебеген адамды алып келип коюп атса, бүгүнкү күндө ал кишинин шаарда линиясы болуп атса, 172-дегі маршрутту өзүнүн маршруту бар адам кантип управление городской транспортуна бүгүнкү күндө жетектейт? Мына ошол суроону биз мэрге койгонбуз сессияда. Эмне үчүн мындай болду депчи? Убакыт бүтүп калды. Тилек каршы урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бүгүн Бишкек мэри Албек Ибраимов жана мэриянын ишмердүүлүгү жөнүндө талкуу кылдык. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча.